машинаның күрөчүн, машинаның күрөчүн. Атыңыз ким? Камалдин акага тапшырып коюңуз, кызмат кылган техникалардан болсун, анан ошону айдаган ошо сизге да күч кубат берсин. Жакшы техникалардын бири болуп, эмне жетекчи байттан бери айтат, образцовый водительдердин бири ошон үчүн ушул ишке тапшырып атабыз депчи. Эми чекеден баарыңыздар эле үлгүлүү бир водительдерсиздер. Баарыңыздарга Кудай кааласа техника менен камсыздап бергенге аракет кылабыз, Рахмат. Тазалык ыймандын жарымы деп шаарыбыз таза болсун. Ана сиздерге рахмат. Эски техниканы оңдоп, түзөп, барктап ушундай мээнет кылып атасыздар. Эми түшүндүрөбүз. Мунун баардыгы барып жаңы техника алмаштырабыз. Китайский эмес, жаңы российский ошол заманбап техникаларды алмаштырбаса кыйналып атасыздар да. Өз учурунда ала албай атасыздар. Соц тармактардан чыгып атат, чет элдер тарабынан дагы мындай анча-мынча сын пикирлер айтылып атат да. Ушунун баарын биз барып жоёбуз. Ошон үчүн мына жаңы техника астынан шамал өтсүн, жакшы асырап мениңиздер, өзүңүздөрдүн техникаңыздардай сүйүңүздөр. Мамлекеттики деп анча-мынча карабай койбоңуздар. Мен сиздерден ошону суранып кетем. Майын текшерип турула өз учурунда. Балонун ошо барып полигонго барганда ошо ише-бишеден этияттаңыздар. Күйчү майдын жакшысын кылып туруңуздар. Не дейсиң? Жаңы жетекчи келди, жаңы жетекчинин аркасынан эле жаңы техникалар келип турат. Жаңы дайындалган жетекчиге дагы биз өзүбүздүн жакшы ниеттерибизди, өзүбүздүн жакшы колдоолорубузду айтып деп атабыз. Кудай буйруса сиздер менен тыгыз иштешсе, тазалык ишканасын алдыга сүдүрөп чыккан жетекчилердин бири болот. Тазалыкта иш ушу техника эле болуп атат да. Сиздердин кыйналганыңарчы. Болбосо силер өз учурунда эле шаар эле Сызак районуна чейин камсыздай турган эле биздин билеги күчтүү иштейм деген агаларым турасыздар, эжелерибиз турат, ошолор менен биз шаарыбызды таптаза кармап турганга аракетти сөзсүз кылабыз. Анан шаардык кеңештин депутаттарынын атынан бизде Максат Жанбекович келген, как раз бюджетный комиссияда ушул техниканын алынып калышына дагы эң чоң себепкер адамдардын бири. Ушул кишиге да бир-эки сөз сөзгө уруксат берели. Урматтуу тазалык ишкананын коллегалар, баарыңыздарды бүгүнкү бул ушу келаткан техника ишиңиздерди бир аз болсо да жеңилдетет деген ойдобуз. Ушундай техникаларды, жаңы техникаларды дагы Кудай буйруса ушу биз колдоп шаарыбыз үчүн, шаарыбыздын тазалыгы үчүн ушу колдоп беребиз. Дагы жаңы техникаларды алып келгенге мына Абжалович айткандай көмөктөшөбүз колдон келишинче. Баарыбыз ушу шаарыбыздын тазалыгы үчүн иштейбиз. Ишиңиздерге ийгиликтүү болсун, чарчабаңыздар, үй бүлөңүздөр тынч болсун, ден соолуктарыңар жакшы болсун. Баарыңыздарга ийгилик каалайм. Ошо 2021 жылдын бюджеттин эсебинен жергиликтүү кеңештин депутаттары, аткаруу бийлиги биргеликте ушул жаңы техникага на базе КАМАЗа жаңы техникага акча бөлүнүп, бүгүнкү күндө 7 миллион 400 миңге бир компания утуп, бүгүн ушул жаңы КАМАЗ алып келип берип отурат. Бул КАМАЗды биз ойлойбуз ушул шаарыбыздын 2 микрорайонун ушул немесин тейлегенге жетишет депчи. Ошол азыр бүгүн ошо графигибизди карап, биз ошол эң баягы көп немеде чыккан, көп адам жашаган микрорайондорго бөлөбүз. 14 куб бата турган, объему 14 куб.